Бөкөнбаев айылынын тургуну Айгүл Бактыбекова үстүбүздөгү жылдын 2 май күнү Тоң райондук бириккен ооруканасына кайрылган. Себеби анын мурдагы жолдошу оор токмокко алып, мындан улам ооруканага жаткан. Окуянын келип чыгышы ортодогу 2 жашы жетелек балдарын Айгүл кайын журтунан алып келип, эртеси күнү балдарынын кийимине барган учурда болгон. 1 майда бардым, барып алып келейин деп барсам, балдарым каралбаптыр, кийир кебетеси, жыртык-мыртык шым кийген, кийимдер кир аябай. Үйгө алып келип жуунттум. Жолдон келатып эле уже айтып башташты. Сабады деп. Ким сабады десем, Элмарттын колуктусу сабады, аягы сабады деди. Эмне менен сабады десем, чубук менен чаап, жанагындай сварканын немеси менен, темири менен чукуп, качан кетесиңер деп сабаптыр. Бетинде мындай чапканда колдун изи түшүп калыптыр. Кичинекей баламда. Денелеринен мындай уже өчүп бараткан тактарды көрдүм. Мындай биринчи гогала болуп, андан саргарып калат го, мындай өчүп баратканда ошондойлорду көрдүм. Анан жуунтуп, тазалап, курсактарын тойгузуп, эртеси көп кийими ошол жакта калып калган эле. Улам келип кеткен сайын кийимдер жакшынакай кийим кийгизип кетирсем эле, кайра эски тытылган кийимдерди кийип келип, ошентип атып кийими тиякта чогулуп калган. Анан экиси күнү барып кийимдерин алып келейин деп бардым. Барып анан бир ооз айттым акырын эле. Бул эмне кылганыңар? Мен ишенип берсем силерге. Келиниңер сабайт экен балдарды. Мен денесинин баары гөгала таптым. Балдар өзүлөрү айтып атат. Мен өзүмдүн төрөгөн балдарыма ишенем да дедим. Келиниңер ушинтип кол көтөрчү экен деп айтып атсам, келини ар жактан кирип келатыр. Анан Нурзат келин ат. Анан Нурзат, бул эмне кылганың? Болбойт да ушул дедим. Ты по закону не имеешь права деп айттым балдарымды сабаганга. Анан мен сени ким болуп атат сизге? Элмарттын колуктусу күйөөмдүн экинчи аялы. Анан туура эмес кылдың ушул жерден. Мен эмне сенин балдарыңды келип алып сабап атамбы? Эмне кылды менин балдарым? Эмне үчүн сабайсың деп айттым. Уятың жок экен такыр дедим. Бетиң жок экен деп айттым. Анан деп неметсем, аялы каңшылабай жагыңды жап, өзүңдүн местаңды билчи деп айтты. Анан ай эмне деп атасың, өзүңө карап сүйлөбөсүңбү Нурзат деп кыркырсам, кирип кетти, эшигин бекитип алды ичинен. Кайненем да эшикти тосуп туруп алды. Анан диги күйөөм болсо, мен сиңдим менен баргам. Сиңдим экөөбүздү тең ары жулкуп, бери жулкуп, жерге сүйрөп ошентти. Сумкасын алгам, рюкзак. Сумкадан алып, ары ыргытып, бери ыргытып, жулкулап, футболкам тытылып. Анан мен алып бери чоюп туруп, мен үйүнө да кирген жокмун, эшигин алдында турдум. Анан кайненеме айттым, балдардын кийимин берип койгулачы дедим. Экинчи бербейм силерге дедим. Анан азыр мен чогултуп берем деп кирип кеткенден кийин эле ошентип жулкулдатып сабап, күйөөм көзгө чапты мени. Көзгө чапты, тишке чапты, тиштерим сынды, эки тишим. Аябай оор состоянияда келген, бияка көзүмдүн ичинин баары канталап, тамырлары жарылып, гөгала болуп, бетим шишип келгем, сотрясение алып турмун. Келип эле больницага келдим. Больницага келип, анан жакта экиси күнү түштүм, 2 май күнү. Анан жактан ошентип сабагандан сестренкамды дагы кежигеден кармап туруп төшкө чапты. Сестренкам байкуш ыргып кеткен эди кыз, 16 жашта. Анан больницага келип түштүм. Аябай сөгүп оскорблять этти. Анан күйөөмө бир ооз айттым. Оозуңа карап сүйлө, выбирай выражение. Мен сени оскорблять этпей элем. Эмнеге келдиң деп ушинтип аябай сөгүп анан сабады да. Анан мен айттым, мен сабага келген жокмун, мен балдардын кийимине келдим дедим. Анан мен аяктан таяк жегенден кийин качканга аракет кылып, чалабыла кийимин алып, жолдон бери чыктым. Анан больницага келип, ошентип история болезни ачылды, больницага жаткырылдым. Дарыгерлердин белгилөөсүндө бейтап алгач ооруканага келгенде башы ооруп, мындан улам дарылоого түшкөн, тийиштүү дары-дармектерин берип, маалы менен карап жаткан дарыгер Айгүлдүн абалы боюнча төмөндөгүлөргө токтолду. Күйөөм уруп деп келди эле, ошондо абалы орточо абалда болчу. Энди кичекти дары-дармектерин алып атат. Азыркыга чейин өзүңөр көрүп тургандай абалы кичине жакшы болуп калды. Бул диагноз боюнча ЗЧМТ сотрясение головного мозга, ушиб кровоподтек левой параорбитальной области диагноз менен жатат. Абалына караша
анан чыгарабыз Кудайым буйрса. Азыр андай момент абалы жакшы болуп калды. Канча күн дарыланат ошондо? 5 күн дарылап көрөбүз. Ал акыбалына жараша болот. Эгер баш ооруганы дальше уланса, анда дальше улантабыз. Көрөбүз состояниясына жараша. Ал эми Айгүлдүн апасынын айтымында кызы балдарын кайын журтунан алып келгенден кийинки күнү кайра барып келерин айтып, сиңдиси менен кеткен. Ошол күнү кыздарынан бейгапар отурган апасы ооруканага түшкөнүн уккан. Кызым 1-май күнү балдарыма барып келейин деп балдарына кеткен Чилуга. Куда кайдыкана балдарды көрүп келейин деп. Анан балдарын алып келди. Эртеси кийимине жолдо келатса жолдо келет балдары бизди сабайт дептир. Кызым кайра барам, кайра барып кийимдерин алам дегенден кичинекей кызым дагы эртең деле алалы дептир. Балдарды үйгө алып келип койгона эртеси 2-май күнү саат 12:30 кеткен балдардын кийимин алып келем деп. Кайра мага чалды, мама Элмарт Айпер экөөбүздү сабады деп. Ошондо 2ден өткөн, саат 2ден өткөндө чалды. 2де болгон окуя экен да ошол жакта сабаганы. Оору состоянияда келди, больницага келип көзүнүн ичи канталап врачтар көрүп РОВДдан чакырышты. Экөөнү 2 бөлөк допрос алып арыз жаздырышты. Ортодогу пикир келишпестик кандай чыккан жана мурдагы жолдошунун кол көтөрүшүнүн себебин билүү үчүн Чилуго участкасына барууга туура келди. Алгач эле арызды көрсөтүп, экинчи тараптын пикирин угууга келгенибизде силер кимсиңер? Бет кап, көз айнекти алгыла, жүзүңөрдү көрөбүз деп Элмарт Тимуров бизге опурулду. Биз эми Сколь телевидениесинен болобуз. Жанар атым Данияр. Айгүл арыз боюнча келебиз. Таанышып көрөсүзбү? Анан өзүңүздүн биз эки тарапты көрөбүз да, экинчи жагында. Камера менен мындай эле эметпейби? Жазып беребиз деле. Тартасыңыз эмне? Болгонун эле айтып беркой. Бул деген биздин медиа борборго арыз келип түштү. Анан ошонун негизинде биз аны видеого тартабыз да. Биз эфирге даярдайбыз. Мындай кагаз жүзүндө неметилбейт. Бул арыз мен бул жердин баары бүт калп эле акча. Анда ошону калп деп айтып бериңиз. Калп болуп атат. Мен анткени окудум да интернеттен, окуп турган айтып атам. Жок, интернетке мен чыгарганын эсимде тура. Биз арыз менен официально келип ал турмуш медианы. Биринчи өзүңөр тааныштырып кетсеңиз, биз сиретке тартып алалы кимдер келип кеткен. Телевидениеден келип кеткен күнү деле өзүлөрүн тааныштырыш керек да. Мен тааныштырбадым, биз Сколь телевидениясынан. Жок, мен тартып алайын сизди. Тартып алыңыз. Сиз Элмарсыз да. Мен Элмартмын. Бул арыз боюнча мурунку келинчегиңиз Айгүл Бактыбековадан Жанара Сагындыкова. Бетиңизди ачпайсыз. Ошол медиа борбордон болобуз. Ушул арыздын негизинде сиздер биз эки тараптуу иликтөө жүргүзөбүз. Ошол боюнча бетиңизди ачпайсыз, көрүп алайын. Берип койсоңуз. Маскаңызды ачып койсоңуз. Келиңиз. Сизден биринчи алалы. Мен оператормун телевидениеси, Скоробул телевидение. Данияр акым. Бери чыксаңыз эже. Азыр мояктан белиңизден өдө болбой калат. Кепке келген соң баштан өткөн окуясын тизмектеп айтып берди. Айгүлдүн айтымында жашы жете элек баласын анын жолдошунун экинчи аялы кордук көрсөткөн. Ал эми мурдагы жолдошу Элмарт андай болгон эмес, коргонуу үчүн гана кол көтөрдүм дейт. Бияктан жуунуп тазаланып нөт аткан кезде эле кирип келип эле менин жаныман өтүп барып атам менен учурашты. Келинчегимен кандайсың деп туруп эле кыйкырынып баштады ошол жерденчи. Мамам үйдөн чыгып калып үйгө кир деди келинчегимдичи. Келинчегим кир дегенде эле аркасынан кыйкырып мындай тытып баратканын көрүп мен үйгө кирсе огош бетер ызы болуп да негизичи. Үйгө киргенде дагы ызы болбосун деп аркасынан сумкасынан карап тарттым. Анан мамам сурады, кийимдерин алып чыгып бергиле. Балдарды бербейм силерге деп кыйкырып ошол жерден мен сени соттон жоллогобуз, милициядан чыкпайсың, мен сени чиритем деген угрозаларын баштады, психологический сөздөрүнчү баштады. Сен эмне келдиң бу жака деп айттым. Эгер ошондой болсо көчө жетип барган жериңде көргөн жериңе мага менен сүйлөшүп отурсуң, WhatsApp'тан тартып кетирет нормальный адам.
момундай болуптур деп чалып биринчи айтат, анан кийин келет такыр биз сенин сөзүңдү укпай койсок анан келет. Эмне келип эле кыйкырынып атасың? Балдардын кийими болсо чалып сурасаң жеткирип берет эле да, иниме айтсам деле алып барып берет. Бир нерсе керек болсо чалып айтсаң деле чечишет элек да. Эмне келдиң буяка, сен келгенге акың жок, үйгө кирем деп атырылба. Үйгө киргенге акың жок деп мен короодо кармап турдум. Ошентип эле баштагандан бир маалда биягым карасам кайра сиңдиси чуркап кирип барат үйгө. Аны кармап тартып койгом. Андан башка колум тийген эмес агачы. Анан бир маалда эле тыткылап, биягым тытып, бетим тытып, менде сүрөттөр бар ошол кездегичи. Тытканда эле мен коргон жол менен мындай эле түрткөндөй болгом, бирок колум тийип кеткенин билем. Ур токмокко алындым деген Айгүлдүн кайненеси буга чейин мурдагы келини менен уулунун ортосундагы балдарын эки жак сүйлөшүү жолу менен алып турган. Келини Айгүл менен СМС кат аркылуу кабарлашып мамилебиз түз болгон дейт. Ортодогу кермур айтылганда күтүүсүздөн болду дейт. 1-май күнү келди, сиңдисинин жанында дагы бир кыз, эки кыз үчөө келди. Келип балдар менен учурашты. Мен тиякта телефон менен сүйлөшүп аттым эле, бардым ага. Ана апа кийинтип бериңиз, мен алып кетейин. Балдарды 12-июнга чейин алып кетейин деди. Мен жанында болсун. 12-июнда ар көзгө жумушка кетем. Анан балдар сентябрдан баштап бияктан окусун деди. Улусу 1-класс окумак. Макул дедим. Келдик. Келип мен үйгө кирип кетсем эле, тиги келин эшиктин алдында туруптур, тиги атырылды. Жок, ошентип бердик, кийинтип бердим. Анан мен айттым, балдар шлёпкачан эле бара берсин. Жаңы эле шлёпка сатып бергем. Шлёпкачан эле кете берсин деп бир сыйра кийиминин баарын которуп, таза кийимин кийсе, балдар ойнойт, чаңдайт бир жерден. Кетирдим. Анан эле экисинде үйдө отурсам эле ызычуу болуп калды эшиктин алдында. Чыксам эле тиги келин эшиктин алдында туруптур. Анан мага атырылды. Апа, балдардын баары көк ала. Боо келиңер сабаптыр деди. Анан мен айттым, Айгүл эмне болдуң? Тынч эле келбейт белең, сүйлөшө алат эмес белек. Балдардын кийимин сурасаң мен деле жеткизип берет элем да, алып барып берип эле жүрбөдүм беле. Мындай скандалдын эмне кереги бар десем эле тиги атырылды. Мен айттым, Нурзат, сен үйгө кирип кетчи дедим. Нурзат кирип кетти. Анан болтур мен кийимдерин жыйнап чыгып берейин деп эле мен үйгө кирип кетип, кайра эметсем эле эңкейип туруптур. Анан инсульт болдум деп бияка жазып атат да, оорусу кармап калды, эмне болду эле, чуркап барсам эле бул жеринен көзүнүн үстүнөн кичине кан агып аттыр. Анан эмне болду десем эле, мени момундай түртө салып эле тиги бетине асылды. Анан милициялар айтат, бети анча тытылбаптыр, эми бул эркек да качат да, бою да узунураак момчан. Антпесе жөн эле тура берсе, тиги жөн эле тыттымаламак. Тигине колдорун баарын тытыптыр. Анан эми бул деген буга айттым, тим эле койсоң болмок, эмне соктуң депчи. Эмне мынча проблеманын бизге кереги эмне десем эле, бул айттым, мама жөн эле колумду серпин Артур дегенде эле көзүнө тийип кетти деди. А мен сабасам, соксо анда тетиги здоровьясы менен былчый эле түшмөк да. Анан мен айттым, Айгүл, мынча скандалдын кереги жок, бар кет деп мен узаттым тиги жерден. Болду, эми тытынба дедим. А сиңдисине эч ким кол көтөргөн эмес, эч ким эчтеке деген жок. Ал бер жакта эле турган. Айыл тургуну райондук ички иштер бөлүмүнө да арыз менен кайрылган. Ишти карап жаткан тергөөчүнүн айтымында, жабырлануучу ооруканадан чыккан соң соттук медициналык экспертизадан өткөрүлөөрүн айтат. 2020-жылдын 2-май күнү Тоң райондук ооруканасынан тез жардам бөлүмүнө бизге маалымат келип түшкөн. Тоң району Баканбаев айылынын тургуну Бактыбекова Айгүл денесинен жаракат алып, Тоң району ооруканасына келип тез жардам бөлүмүндө көрүнүп жатат деп. Тоң району ички иштер бөлүмүнүн тергөө тобу барып, окуя болгон жерден Бактыбекова Айгүлдөн окуя боюнча сураган убакта мурунку жолдошу Тимуров Элмарттан денесинен жаракат алып көрүнүп жаткандыгы боюнча маалымат берген. Ошол боюнча Тоң району ички иштер бөлүмү кылмыштарды жана жоруктарды каттоо бирдиктүү реестрине 178 санындуу болуп кылмыштарды жоруктарды каттоо бирдиктүү реестрине катталып, азыркы күндө жоруктар жөнүндө кодексинин 66-беренесинин 2-бөлүмүнүн негизинде иш козголуп турат. Бул боюнча денесине келтирилген жаракатты аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалып, азыркы күндө жыйынтыктарын күтүлүп жатууда. Бирок арыз менен кайрылган Айгүл аттуу айым азыркы күндө ооруканада болгондугуна байланыштуу ооруканадан чыккандан кийин бейтап баянын алып, биз экспертизага жөнөтөбүз. Андан кийин тергөө иштерин дагы жүргүзүлөт бул боюнча. Соттук медициналык экспертиза даярдалганда, Соттук медициналык экспертиза дайындалып, токтом колуна берилген. Бирок денесине келтирилген азыркы күндө Айгүл бейтап
тиги больницада болгон, ооруканада болгондугуна байланыштуу балыкчы бизде балыкчы жана Каракол шаарында экспертица бар. Ошол жака экспертица балыкчы шаарына дайындалып берилген. Айгүл бейтап баяны даяр болгондон кийин алып, анан Айгүлдү чогуу алып барып экспертица өткөзөбүз. Бул эми больницадан чыккандан кийин анан алып барасыздарбы? Бул мындай да же. Азыр ошо тергөө иштери жүрүп атат. Тараптар уже суралган. Только ошо денесине келтирген жаракатты аныктоо эле калган да бизге. Ошо денесинде жаракаттарды аныктап, оордугун аныктагандан кийин дагы тергөө иштери жүргүзүлөт. Ал синяктар тарап кеткенден кандай экспертизадан өтө береби же кандай? Эми ал боюнча эксперт өзүнүн заключениясын берет да. 2 майдан бери бул иш боюнча тийиштүү органдар иш алып барбай жатат деген Айгүл Бактыбекова көйгөйүн айтып дагы бир рет кайрылды. Арыз ээсинин айтымында кол көтөргөн жолдошуна тийиштүү мыйзам чегинде чара колдонулса дейт. 9-10 выходной болуп бара алган жокмун экспертизага, нерабочий дем болуп. 11-inde бардым. 11-inde барып экспертизадан өтүп келдим. Дагы деле жылыш жок. Анан следовательме чалып экспертиза заключениясын алгандан кийин канчадайын сотко өтөт десем, 1 айдан өтөт, ушул майдын аягында өтүп калат. Эгерде биз аракет кылып иштесек деп ушинтти. Анан дагы бүтүрө турчу бумажкалар бар, жумуштар бар. Анан Элмар Токоңду допрос кылам дагы бир жолу деди. Бетме бет. Анан бул тишимди деген немеге барсам, фиксация кылбай койду экспертизадан. Наразы болуп атам, потому что мен ишимди жакшы карабай атышат. Чоюп атат убакытты. Чоюп ким эмнени чоюп берип атат, мен түшүнбөй атам буякта. Ошол убакытты итак чоюп берип аткан итак ясына болуп атат. Мен деле сезип атам аны. Чалып сурасам ар кайсы шылтоон айтат. Азыркы тапта райондук ички иштер бөлүмүндө бул окуя боюнча сотко чейинки иш каралып жатат. Ал эми арыз ээси бул иш көз жаздымда калып, же болбосо тааныш билиштикке салынбастан мыйзам чегинде каралып, тийиштүү чара көрүлсө деген пикирин билдирди.